таң шоула көрсөтүүсү программабызга абдан кызыктуу таланттуу коногубуз келип калды. Талант 60К мырзабыз бүгүн биздин куттуу төрүбүздө. Кош келиңиз. Кутмандыгыңыздар менен урматтуу кыргыз элим, Эркин Каныша, НТС каналы. Сиздер менен куттуу студияда кайра эле жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Биз дагы кубанычтабыз. Орозо айыңыздар менен барыңыздар. Бирге болсун. Сиз орозо туттуңузбу? Орозо туттук. Орозо жыйынтыкта алайын деп калды. Бул жакта мен жакшы сөз окудум. Ыйык Рамазандын башы мээрим, ортосу кечирим, аягы болсо тозоктон кутулуу дейт экен. Сиз үчүн ушул 30 күн, ушул Рамазан айы эмнелер менен коштолду, жумуш графигиңиз өзгөрдү, эмне менен алып калдыңыз? Орозого аябай катуу даярданып атканбыз да. Негизи 5-жылым, быйылкы жыл чыккармаган орозо тутканым. Мынан орозо башталарга чейин аябай катуу даярданып, орозо ичинде жумуш кылбай, үйдө отуруп эле эс алып, орозо тутам деген ой бар болчу. Кайра эле оюм тескеринче чыгып калып, орозо ичинде ыр жаздырып, клип тарттырып, бир эмес экинчи клипим уже башталып атабыз орозонун ичинде. Ошол орозо мен үчүн жакшы ай, жакшы күндөр болуп атат. Берекесин төккөн экен да чыгармачылыкта. Буюрса деп айтам. Жана биздин бүгүнкү темабыз өзгөчө майрамдар. Анын катарына албетте айт майрамы, орозо айт майрамы кирет. Ал эми сиздин жашооңузда өзгөчө сиздер майрамдаган үй бүлөңүздөр үчүн өзгөчө салтка айланып калган кайсы майрамдар жана сиздер кандай тосуп аласыздар? Айт майрамы негизи бизге салтка айланган эле жалпы биздин үй бүлөбүз үчүн жана бүт эле мусулмандардын эле айт майрамы го. Ансада бизге салтка айланып калган ушул айт майрамы, андан сырткары мен баламдын туулган күнү, апамдын туулган күнү биз үчүн чоң майрам ушул. Анан жаңы жылды бала чагыбызда жакшы эле алчу элек, азыр жаңы жылда эле көп деле кызыгы жок болуп калды окшойт чын айтканда. Ошол. Эң сонун барга көппү, жокко чөкпү досторум деген чыгарма менен убагында эмес, азыркы күнгө чейин деле бардык деги эле теле көрүүчүлөрдүн жүздөгөн, миңдеген адамдардын көңүлүнөн түнөк таптыңыз. Жана азыркы учурда кандай ырлардын үстүндө иштеп атасыз жакында? Орозодо тартылган клиптер кайсыларга тартылды эле? Ушул тууралуу чыгармачылык. Достор, мен мурда сиздердин эфириңиздерде айттымбы, айтпадым эсимде жок, бирок кайсы жерге барбайын айтып келатам. Ар 2 ай сайын мен клип тартам деген ушундай убада бергенмин. Көп жерде айтып атам. Ушунда бир жылда 6 клип. Азыр бир жыл деле боло элек. Достон кийин Үмүт деген чыгарма, Үмүттөн кийин Мандалак деген чыгарма, Нонейм командасы менен тамашалуу клип болду. Андан кийин мына кечээ бүткөн Кечиргин карындаш деп Ибрайым Жунустун жакшы чыгармасын иштеп чыктык. Эртең болсо балама арналган жакшы чыгармам бар. Атайын жаздырдым, заказ берип, ошол чыгарманы клибин баштайм. Бизге айта элек болчуңуз, бирок анда жаңылык экен сиздерге. Ооба, биз үчүн жаңылык, себеби чыгармачылыкка байка өзүңө бир мындай убакыттан чек коюп, ушундай болот деген түшүнүктү алып жүрүү оңой болбосо керек. Оңой эмес, туура эле айтасыз. Мен сизге кошулам толугу. Мен үчүн оңой деле эмес. Мен башында эле ушул иштеп чыгаардын астында деле ойлонгом, оңой эмес. Бирок ошол бир целди койдумбу, бир максатты койдум, ошону аягына чейин чыгарбайынча мен ичим мындай өзүм ордуна тура албайм. Ошон үчүн бир максатка койдум, эгерде бир жумушту баштайын, ошонун майын чыгармайынча аягына чейин, ошол аягына чейин чуркашым керек. 2 айда бир клип тартам деген 60 талант 60К кабыз. Муну кандай күчтөрдүн жардамы менен ишке ашырат болду экен? Себеби клипти тартуу билебиз, замандын талабына жараша бардык тараптан төпкүлүш керек, анан акча анткени достор клиби сиздики өзгөчө сюжетка дагы ээ болгон десек болот. Доско аябай салымыбызды кошкондо бул жерде бүт баарыбыз эле жакшы. Актер, ар бир актерде өзүнүн образын жаратып, жада калса скорый помощьтар, ошол кызыктуу окуяларды айтып берейин кыска нуска эле. Ошол моментте бүт жагын сүйлөшүп койгом, заранее баарын тең сүйлөшүп койдум. Бир гана скорый помощь келбей калды. Анан кийин эмне кылышымды билбейм, скорый помощь жок, милициялар турса, пожарныйлар турса, скорый помощь жок, кызыгы жок болуп калат. Анын үчүн эмне кылышымды билбей, анан кийин как раз ошол жерде актриса кыз ич ооруп аткан экен. Скорый помощь чакырдым чынында эле, чакырып туруп колуна тыйын кармап туруп туруңуз азыр съемка кылып алалы деп туруп, жок жерден эле ошо скорый помощь тартып алдык. Эң сонун экен. Кызыктуу. Ойдо жок нерселер келип берет, бат-баттан эмес, ход. Сюжет сизге таандык клипте. Сюжеттин баарын тең негизи бул жерде
Талант Рысалевдин досумдун айтуусу боюнча, анан бирок сюжет аягына чейин өзүм иштеп чыгып анан кийин өзү тартылыштын өзү эле куру сюжеттүү окуя болгон турбайбы? Билесизби, Орозо айы чындыгында бул жөн гана физикалык ачка жүрүүнүн эмес, руханий жан дүйнөнү байытуунун, ошону менен катар илим билим алып калуунун мезгили деп айтат. Сиз ушул айда китеп окуганга жетиштиңизби, жетишсеңиз биз менен дагы бөлүшүп өтсөңүз энди. Дин боюнча китепти окудум. Чын айтайын, анда жерде калып сүйлөштүн кереги жок. Мына кечээ окуп чыктым. Себеби кадыр түн тосподук да. Ушу кадыр түндө убактымды жөн кетирбейин деп мечитке бардым. Мечитте көп деле отурбай, үй бүлөм менен чогуу болоюнчу кадыр түн чогуу тосоюн деп. Анан кийин Оозбектерге чейин китеп окуп чыктым, ошол дин боюнча. Мен ошол оюмда эсимде калганы эң башкысы ошол кадыр түндө канча бата тилесең, ошол кадыр түндүн батасы 300 канча 43 жылдык, анан кийин 4 айлык батаны бир тилеген болуп калсын деп ушундай бир эмелер жазылып. Менче Талант агабыз кадыр түндө өзгөчө бир жакшы тектерин айткан окшойт. Ушу менин үйүмдө кофе болсун деп тилеп айткансыз, көбүрөөк кофе болсун деп. Бир жарым жылдын запасын толтуруп койсомбу деп. Айтор МТС телеканалы сизге болгон, сиздин чыгармачылыгыңызга болгон баягы өзүнүн сүйүүсүн билдирип, сиздин үй бүлөңүзгө болгон өзүнүн саламдарын айтып, ушул жакшынакай белекти колуңузга түз эфирден тапшырып коелу деп. Чоң рахмат. Мына келе жаткан айт майрамыңыз кут болсун. Жана ар дайым деги эле энергияга толо жүрүш үчүн дагы мына кофени үй бүлөңүз менен таң эрте, түштө, кечинде ичүүнү унутпаңыздар. Бир сепет кофе. Күтүлгүс белек болду сиздерден, чын эле аябай ыраазымын. Бул биринчи жолу эле болуп атат болуш керек, ушуларга мондай белектерди деген. Ооба, сиз өзгөчө алгачкысыз десек болот, э? Жок, кеп белекте эмес, айтайын дегеним, сиз 2 ай сайын клип тартып атсаңыз, сизге күч керек да. Сол кылбайсызбы, абай? Сиздин салымыңыз, кошумуңуз болсун деп. Жардин кофеси Күч Кубаттын булагы. Сизге кажыбаңыз, арабаңыз, чуркап жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Ай сайын, кийинчерээк ай сайын клип тарткандай болуңуз, бирок ар бир тарткан клипиңиз, ар бир чыгармаңыз элдин жүрөгүндө, элдин көңүлүндө түнөк тапсын. Рахмат айтканыңыздарга.